Срочно продаю автомашину. Геленваген машина базарда 2 айдан бери турат. Кардарлар анын абалына кызыгып сураганы гана болбосо, азырынча анык эси чыга элек. Сурагандарга баасын айтып гана тим турган Улан Исаковдун сатылбай турган дагы 3 унаасы бар. Өткөндө ажиотаж болгондо, анан кийин кирет дегенде машиналар жакшы кетип аткан, аябай кымбат 1-2 миң долларга кымбат кетип аткан. Азыркы учурда ошол бербей калган кишилер азыр өкүнүп, кайта 1-2 миң долларга арзаныраак беришип атат да. Жаңы жылдан кейін башка базарларда эле авторынокто да соода солгун. Сатуучулардын айтуусунда кардарлардын аздыгынан машина базардагы унаалардын баасы жылына жана үлгүсүнө жараша 500 доллардан 5000 долларга чейин арзандаган. 2 машина алып чыккам. Мен 4,5 мың деп чыккам, ошо 4кө сатсам деп атам, азыр баалар түшүп кетиптир да. Сокулуктагы машина базарда 10 миңден ашык унаа турат. Короосуна коюп, жол жээгине чыгарып саткандардын баарын кошкондо дагы ушунча машина сатыкка коюлган. Алуучудан автоунаа көп. Арасында эскиси да, жаңысы да бар. Жаңы жылдан кийин машина кымбаттайт деп элдин баары эле машина алып келип алган азыр. Ал машина өтпөй атат. Акыркы айларда базарда Орусия унаалары да көбөйдү. Рублдун арзандашы менен көп унаалар Орусиядан сатып келинди. Кыргызстанда 50 миң долларлык унаа Орусиядан 28 миң долларга сатып алынган. Ушунун баары өлкөдөгү авторынокко таасир эткен. 10,5 миң долларлык машина жакта турат да, берде 17 миң деп коюптур да баасынчы. Менин оюмча ошо бажы союзунун баасын эле коюп койгон, шашпай сатам деп элечи. Базардагы соода ушундай абалда турганда сырттан унаа ташыгандар жаңы бажы төлөмүнүн мөөнөтүн 1 айга узартууну суранып чыгышты. 500дөй унаа ташуучу октябрда буйрутма берген 800 машинасын Кыргызстанга жаңы жылга чейин жеткире албай калган. Жолдо бузулуп кеткендер кирип кетсин, жолго чыккандар уже. Баягы тирге коюлат да машиналарчы, бул числодо тирге машиналар кирди депчи. Ошо кирген числодогуларды киргизип жиберсин. 1 январдан баштап тирге коюлгандарды аларды уже законно кылса, биз ага каршы эмеспиз. Авто ташуучулар кымбатка түшпөсү үчүн өкмөттөн 20 февралга чейин убакыт сурап жатышат. Жаңы келгендерин кошкондо авто базардагы унаалар качан жана кимге сатылып бүтөөрү белгисиз. Бурулай Пусурманкулова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.